Ыйман Нуру фракциясы, Алмасатыл Замирбек. Кыргызстанда кайсы жылдан бери Соцфонд электрондуу база түзүлгөн? 96-жылдан бeri. 96 жылдан бери бар да. Бар. Качан жарандардын эмгек стажы менен анын өкмөткө төлөмдөр тууралуу маалымат камтыган электрондуу база түзүлөт? 96-жылдан бeri түзүлдү да. İşte o da. Персонификация. Россияда жүргөн биз мигранттар азыр соцфондко төлөп атат да. Жок, азыр төлөйлүк. Пенсионный фонд Российской Федерацияга төлөп атат. Алар кийин пенсионный возрастка жеткенде бизге өтүп Кыргызстанга келгенде Россиядан ал акчаны которуп берет. Которуп берет, а? Рахмет.